Ошто мектеп автобустун айдоочусу 1-класстын окуучусун зордуктаган. Байтик паркка жакын жерде өрт чыкты. Манаш шаарында хайп үчүн унаа өрттөгөн блогер кармалып ээлен кечирим сурады. Орусия жараны. Мигранттар кетип тамактанчу жерлер бош калганын айтып таң калууда. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Манаш шаарында хайп үчүн унаа өрттөгөн блогер кармалып ээлен кечирим сурады. Манаш шаарында хайп үчүн унааны өрттөгөн блогерге карата ыйгарым укуктуу органдар тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын табигый ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан айлана чөйрөгө зыян келтирген үчүн блогерге айыппул салынды. Билингендей, блогер өзү да кечирим сураган видео жарыяланып, жарандарды социалдык тармактарда популярдуулукка жетүү үчүн мындай аракеттерди кайталоого жана айланасындагыларды кооптуу абалга салбоого чакырды. Орусия жараны. Мигранттар кетип тамактанчу жерлер бош калганын айтып таң калууда. Санкт-Петербургдун жашоочусу мигранттар кетип аталган шаардагы белгилүү тамактанчу жерлер бош калганын айтып таң калган видеосун жарыялаган. Ал эми ага какшык иретинде дайыма мигранттардын тарабын алып келген Fox TM1 аттуу блогер эми Орто Азиялык мигранттардын ордун Түштүк Азия элдери келип, ээлеп, тамак сата баштай турганын билдирген. Анын какшык видеосунда санитардык талапка жооп бербеген Түштүк Азия элдеринин көчө тамактары көргөзүлгөн. Ошто мектеп автобустун айдоочусу 1-класстын окуучусун зордуктаган. 7-январда Ош шаарында өткөн маалымат жыйынында тургун Мухаббат Кадырова өзүнүн кызына байланыштуу коркунучтуу окуяны коомчулукка ачыктады. Анын айтымында кызы жеке мектептин автобус айдоочусунун ыплас аракеттерине туш болгон. Кадырованын билдирүүсүнө караганда айдоочу кызын акыркы болуп автобустан түшүргөн учурларды пайдаланып, ага суусундук берип, уктатып коюп, жашыруун жерге алып барып, жыныстык мүчөсүн кармалап тийишкен. Кыз апасына бул тууралуу каникул учурунда гана айтып берген. Кадырова кызынын психологиялык абалы начарлап, мектепке баруудан коркуп калганын белгилеп, милицияга кайрылганы менен айдоочу жоопкерчиликке тартылбай, эркин жүргөнүн айтты. Ал мындай абал башка кыздарга да коркунуч туудурарын баса белгилеп, коомчулукту жана укук коргоо органдарын чара көрүүгө чакырды. Бишкекте милиция кызматкери балдарга жылуу мамиле көрсөттү. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгылуу күзөт кызмат полкунун кызматкери кызмат учурунда Борбордук Ала Тоо аянтында жүргөн жаш балдардын суранычын четке каккан жок. Милиция кызматкери балдарды кызматтык автоунаага отургузуп, милициянын унаасын көрсөтүп берди. Бул окуя жаш балдардын милицияга болгон ишенимин арттырып, алардын жүзүнө жылмаюу тартуулады. Бишкек ШИИБдин аталган полкунун басма сөз кызматы жылуу мамиле көрсөткөн кызматкерди белгилеп, мындай аракет коомчулук үчүн үлгү болуп эсептелерин билдирди. Бозого акциздик марка киргизилет. Минкап 2027 жылдын 1-январынан тартып, улуттук суусундуктарда акциздик маркалоону киргизет. Аларга бозо, максым жана жарма каралууда. Минералдык жана газдалган сууларга акциз салыгы литрине 3 сом, энергетикалык алкогольсуз суусундуктарга литрине 6 сом каралууда. Ошол эле учурда улуттук суусундуктар үчүн акциз ставкасы литрине 0 сом деп каралган. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын салык кодексинин талаптарын ишке ашыруу боюнча токтомдо айтылат. Акциз бул айрым товарларга мамлекет тарабынан салынуучу салыктын түрү. Бул пара эмес белек. Ош шаарынын башчысына кылыч тартуулашты. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Төлөйкөн айылындагы көчөнүн ачылыш аземине барганда, ага жергиликтүү кеңештин депутаты сүйүктүү мерге деген жазуусу бар кылыч берген. Шаар башчысы алгач белекти алуудан баш тарткан, бирок кийин макул болгон. Жанындагылардын бири бул пара эмес, тартуу экенин айткан. Байтик паркка жакын жерде өрт чыкты. Элдик репортерго Байтик парктын каршысындагы үйдө ири өрт чыкканын билдиришти. Көйлөрдүн айтымында өрт 4 кабатка чейин жайылган. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр, тез жардам жана ОКМ кызматкерлери келип, бир нече экипаж иштеп жатат. Маалыматка ылайык, өрт өчүрүүчүлөрдүн суусу түгөнүп, техника убактылуу запасты толуктоого кеткен. Маалымат такталууда. Булак репортер кежи.
Enenин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Немеде менин кызым быйыл 1-класска барды. Акыркы немеде түшөт эле да кызым. Ошодон шофер пайдаланып, ошо акыркы бала түшкөндөн кийин кызыма бир кичине баклажкада немеде бутылочкада сок берет экен да, onu ичип алып, кызым анан уктап калат экен. Уктап калгандан кийин onu бир жерге апарып, половой органдарын кармап, ошо тийишип, өбүп, ошондой действияларды кылат экен да. Анан кызымы кое бериңиз, мага жакпайт ондойлор десе чымчып, сен если ата-энеңге айтсаң, мен сени келге алып берем деп ошондой урушуп, угрожать этип кызымы коркутат экен. Анан кызым күндө келип алып өзүнөн өзүн ыйлай турган, кечелер уктап атканда ыйлай турган, ыйлап коркуп кете турган болуп калган кызым. Üçün kişine keçirek bastı Kuda kalasa. Kada жүрүңүздөр. Elin belegi var ekan sizge. Eti böyle oy koysun harbi. Men belek albayım acık. Muğan kalasanız. Alın. Ha meyli. Al koyayım bada. Ha bu aldı. Eliniz жазып mana suyuktуу мэримизге деп. Bırakma. Ona. Ama patlak. Oldu. Bir at gerektiğinizden bolur etken. Ya. Bir at gerekti mi attın var? Ya at var ata. At var. Ya. Rahmat. Rahmat Allah razı olsun. Ha rahmat. Yeme. Bu Kılıçdaroğlu alıp dağ işteydi gemde. Bu. Buna. Baldı. Bu çiste metal kan mı? Ha. Bunu ötkülüğe bol etken. Ötkülüğe koysanız önce kesetken de. Tamam kalırsanız. Baldı. Rahmat çok rahmat. Şunu da açsın ötkülüğe bolup. Rahmat. Kuda kalırsın. Buna. Ata. Amin. Amin. Şu başlagan işin ayağına iyilikli çıksın. Amin. Жақсы шығып атасың, ел аябай сүйініп атат. Алла Тағала қол болсын. Жетекшілері заман есен болсын. Президенті заман есен болсын. İşlerinde iyilik болсын. Алла Тағала қол болсын. Türlü машинаға отыруға кісілерді. Үміттен машинасы. Gel otur. Burada koyalım.
Seni akıllı ballardan bol tamam. Hayır dolu. To my stereo.